Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун директору Орозбаев Бектурган Ибраимовичке берилет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу республикалык кеңешменин катышуучулары. Эң биринчи ушул республикалык кеңешмеде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын атынан чыгып сүйлөөгө мага мүмкүнчүлүк берген үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Биздин бүгүнкү кеңешменин лозунгунда белгиленгендей, мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бирдиктүү кызматташуусун күчөтүү менен элдин жашоо шартын жакшыртууга багытталган сапаттуу кызмат көрсөтүүнү багыттаган саясатты жүргүзүү учурдун негизги талабы жана стратегиялык жактан туура чечим деп билебиз. Өлкөбүз 30 жылдын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын түптөөдө Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн катарында алдыңкы орунда экендиги талашсыз. Бул тарыхый убакыттын ичинде биздин жергиликтүү өз алдынча башкаруу системабыз бир топ өнүгүү этаптарын басып өттү. Анын ичинде өтө чоң тажрыйбага да ээ болду. Бүгүнкү президентибиз кол койгон жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамынын негизги өзөгү шаарларда, айыл аймактарда жогорку квалификацияга жана тажрыйбага ээ болгон мыкты жетекчилерди, башкача айтканда менеджерлерди алып келүүгө шарт түзүүгө жол ачты. Ошол эле учурда райондук кеңештердин курамын айылдык кеңештерге шайланган депутаттардын санынан курап, ыйгарым укуктарын райондук деңгээлге чыгаруу жана алардын жоопкерчилигин да жогорулатты. Ал эми райондук мамлекеттик администрацияларга райондо бирдиктүү саясат жүргүзүү боюнча чоң жоопкерчилик ыйгарылууда. Тактап айтканда, аким райондогу айыл өкмөттөрдү, райондук маанидеги шаарлардын мэрлерин дайындоо менен гана чектелбестен, ошол эле учурда райондогу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте райондун социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын иштеп чыгып, анын аткарылышы тууралуу райондук кеңешке маалымат берет. Урматтуу жыйындын катышуучулары, баарыңыздарга белгилүү болгондой, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары калкка эң жакын бийлик органы болуп эсептелет. Жана алардын негизги милдеттеринин бири шаарлардын, айыл аймактардын өнүгүүсүн камсыз кылуу, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү жана калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү, ошондой эле мамлекеттик органдар тарабынан өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды тийиштүү деңгээлде аткарып, отчетун берүү. Акыркы 20 жылдын ичинде шаарларда, айыл аймактарда чынында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бир топ алгылыктуу долбоорлор ишке ашырылды десем жаңылышпайм. Бул жерде көптөгөн донорлордун жардамы менен, дем берүүчү гранттардын, аймактарды өнүктүрүү фонддорунун эсебинен бир топ социалдык инфраструктуралык объектилер, имараттар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, техникалык жардамдар алынды. Бирок бүгүнкү учурдун талабы калкка сапаттуу, туруктуу жана системалуу иш процессин камсыз кылган, ошол эле учурда автоматташтырылган санариптик кызматтарды көрсөтүү абзел болуп жатат. Демек, мындан ары 2020 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасына үндөш болуп, инфраструктуралык долбоорлордон кызматтарды системалуу көрсөтүү боюнча көрсөтүүгө өтүү керек болуп жатат. Аны менен катар кызматтарды жеке тараптарга тапшыруу, аутсорсинг багытында өнүктүрүү азыркы учурдун талабы. Андан сырткары, муниципалитеттер аралык кызматташууну да күчөтүү керек болуп жатат. Жергиликтүү калктын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына да ишенимин жогорулатуу учурдун талабы. Ал үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз тургундары менен жергиликтүү бюджетти түзүүдө ачык айкындуулукту камсыз кылуусу шарт. Ошол эле учурда жергиликтүү калктын шайлоочулардын алдында отчеттуулугун жогорулатуусу абзел. Жасап жаткан бардык иш-аракеттери тууралуу жана бюджеттин аткарылуусу тууралуу өз убагында калкка отчет берип туруусун толук камсыз кылуу керек. Ал эми жергиликтүү мамлекеттик администрациянын алдында болсо, аларга өткөрүлүп берилген ыйгарым
мамлекеттик ыйгарым укуктарынын аткарылуусу тууралуу жооп берүүсү мыйзамда так аныкталган. Албетте аймактарды ийгиликтүү өнүгүшүнө чыныгы мамлекеттик камкордук керектиги талашсыз. Бул боюнча жергиликтүү өз алынча башкаруунун 100дөн ашык модели бар экенин дүйнөлүк практика тастыктайт. Алардын ар биринде өзүнүн жергиликтүү өз алынча башкаруу системасы жанага мамлекеттин камкордугу боюнча формулалары аныкталган. Биздин конституциябызда дагы бул камкордук баса белгиленген. Тактап айтканда, Конституциянын 111-беренесинде жергиликтүү өз алынча башкарууну каржылоо тийиштүү жергиликтүү бюджеттен, ошондой эле республикалык бюджеттен камсыз кылынат деп аныкталган. Учурда жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары жергиликтүү маанилүү маселелерди жана мамлекеттик органдардын өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарын да жергиликтүү бюджеттин эсебинен аткарып жатышат. Ошол эле маалда айыл өкмөттөрдүн 83%-на жакыны дотацияда болуп, республикалык бюджеттин колдоосуна муктаж болууда. Президентибиз жана баса белгилеп кетти. Бул жерде жергиликтүү бюджеттерин дагы чыңдоо боюнча бир катар жумуштарды жүргүзүү керек экендиги маалым болууда. Дагы бир орчундуу маселе Конституциянын 4-беренесинде белгиленген. Бул мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын жана функцияларын так ажыратылышы. Анткени азыркы тапта колдонууда турган мыйзамдарда жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын жана милдеттерин түзчө кыйыр аныктаган 80ге жакын тармактык мыйзамдар бар. Бул мыйзамдарда мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын, функцияларын, каржысын, аткаруучусун дагы жоопкерчилигин дагы так аныктоо керектиги зарыл болуп турат. Эгерде бул маселе оң тарабына бат чечиле турган болсо, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алынча башкаруулардын алдына коюлган тапшырмалар жеңил аткарылуусуна көмөк көрсөтөт. Урматтуу кеңеш менен катышуучулары, урматтуу жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жетекчилери. Жаңы мыйзамга дагы бир өзгөчө белгилей кетчү ченем кирген. Ал жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын бириктмеси ассоциациялары союзу жөнүндө ченем. Бул беренеде мурдагы мыйзамдан айырмаланып, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын бириктмесинин максаты жана укуктары кеңири жана так белгиленди. Бул үчүн жогорку кеңештин депутаттарына жана урматтуу президентке ыраазычылык билдирип кетем. Быйылкы жылы жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын бириктмесине түзүлгөнүнө туура 25 жыл толду. Азыркы учурда жергиликтүү өз алынча башкаруулардын союзу республиканын 484 жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен тыгыз иш алып барат. Ассоциациянын негизги максаты жалпы жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын алдында турган маселелерди биргеликте чечүүгө көмөк көрсөтүү. Аларга ар тараптуу квалификациялык жардам көрсөтүү, кызыкчылыктарын коргоо. Алардын жерлерде орун алган көйгөйлөрү боюнча анализдерди жүргүзүп, алардын жалпыланган сунуштарын мамлекеттик органдарга жеткирүү жана алар менен биргеликте чечүү. Мамлекеттик органдар тарабынан жергиликтүү өз алынча башкарууга тийиштүү ченемдүү укуктуу актылар, мыйзамдарды кабыл алууда жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын сунуштарын, сын пикирлерин билдирүү. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын бири-бири менен регион, областтар аркылуу горизонталдык кызматташуусун күчөтүү, шаарлардагы, айыл аймактардагы мыкты тажрыйбаларды жайылтуу, тажрыйба алмашуу иш-чараларын, окутуу иш-чараларын жүргүзүү. Жергиликтүү өз алынча башкаруу союзунун чет өлкөлүк муниципалитеттердин ассоциациялары менен, уюмдары менен байланышын күчөтүү. Эң башкысы, Кыргыз Республикасында ар тараптуу өнүккөн күчтүү муниципалитеттердин ассоциациялары, күчтүү муниципалитеттерди түзүү жана ошолорду күчтөндүрүүгө көмөк көрсөтүү. Учурда жаңылануунун жолунда бара жаткан өлкөнүн алдында жаңы эле кабыл алынган 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүү программасы да аныкталып күчүнө кирди. Аны турмушка ашырууда жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын алдында да жаңы милдеттер турат. Анткени өнүгүү программасында жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын иш процесстерин, кызматтарын толук санариптештирүү, автоматташтыруу долбоорлорун аягына жеткирүү каралган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу кеңеш менен катышуучулары. Ырас, учурда жергиликтүү маанидеги маселелерди ийгиликтүү, натыйжалуу жана сапаттуу чечүү үчүн көп аракеттер жасоо учурдун талап экендигин бардыгыбыз сезип билип турабыз. Айыл шаарлардагы көпчүлүк көйгөйлөрдүн чечилиши каражатка келип да калат. Ошол себептен республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнүн өсүүсү менен бирге эле жергиликтүү бюджеттердин да кирешесин өстүрүү темпин жогорулатуу зарыл болуп турат.
Бүгін Акылбек Үсенбековичтин катышуусунда жана министрлер кабинетинин катышуусунда жергиликтүү өзү башкаруу органдары менен ошо жерлердеги көйгөйлөрдү баарлашуу бизге чоң мүмкүнчүлүк берет. Ал боюнча жергиликтүү өзү башкаруулар союзу толук жардам берүүгө жана көмөктөшүүгө даяр экендигин билдирем. Урматтуу кеңеш менен катышуучулары, жасалып жаткан иштерди талыкпастан улантып, жергиликтүү өзү башкаруу органдары менен мамлекеттик органдардын бирдиктүү иш-аракети аркылуу Кыргыз Республикасынын бекемдөөгө бардык күч аракетибизди жумшоого чакырам. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.